Салам достор, сиздер менен 17 топ каналы. Бүгін мотивация туралы сөз кылмакчыбыз. Ар бирибиз күн сайын мотивация алыш үчүн китеп окуйбуз, кино көрөбүз же ар кандай тренингтерге катышабыз. Бүгүн сиздерге мотивация жок экендигин далилдеп бермекчимин. Эмне дейсизби? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Мисалы, сиз көлгө түшүш үчүн сизге мотивациянын кереги барбы? Албетте кереги жок. Сиз өзүңүзгө жаккан музыканы угуш үчүн сизге мотивация керекпи? Албетте кереги жок. Эгерде сиз ачка болуп жатсаңыз, сизге жакшы көргөн тамакты жеш үчүн сизге мотивация керекпи? Же жакын адамдарыңыз, сүйлөшкөн кызыңыз же досторуңуз менен сүйлөшүш үчүн сизге мотивация керекпи? Албетте жок. А бирок сиз өзүңүзгө жакпаган ишти кылыш үчүн же жумушуңузга барыш үчүн сизге мотивация керек. Күн сайын сиз өзүңүз кофе ичип, уйкудан эптеп туруп, эптеп жумушуңузга барасыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде квартира төлөш керек. Мына ошол себептен сиз мотивация жок, бирок эргүү бар. Бүгүн сиздерге мотивациянын ордуна эргүү керек экендигин айтып жатабыз. Эргүү деген эмне? Эргүү деген бул сизге жаккан иш менен алектенип жатканда рахат алсаңыз, мына ошол эргүү болуп саналат. Ал эми эгерде сиз бир нерсе кылыш үчүн сизге мотивация керек болсо, демек бул сиздин жүрөгүңүздөгү иш эмес. Ал эми эгерде сиз жүрөгүңүзгө жакын иш менен алектенип жатсаңыз, сизге эч кандай мотивациянын кереги жок. Мисалы, эгерде сизге спорт жакса, сиз күнү түнү спортту көрүп, спорт менен машыгып, жана башка баардык сизге жаккан нерселер спорт менен тиешелүү болсо, анда сиз комментатор болуп, же болбосо кандайдыр бир спорттук журналда спорттук журналист болуп иштесеңиз болот. Демек, бүгүнкү күндө сизге мотивация керек болуп жатса, демек сиз ойлонуп көрүңүз. Ал эми эч кандай мотивация жок, жөн гана эргүү алып жатсаңыз, рахат алып жатсаңыз, демек мына ошол нерсе бул сиздин чыныгы кесибиңиз экенин сезишиңиз керек.